Мен атым Замира, балам аты Бекбол. Ушу балам төрөлгөндө 6,5 айлык болуп, эрте төрөлүп калган. Ошо төрөлгөндөн бери эле ушу ДЦП оорусунун эң оор түрү менен алышып келебиз. Ушулга чейин дарыланабыз, ак сууга барабыз, массаж алабыз, бирок ушу болгон жыйынтыгы ушул. Ушу баламда кыймыл аракет такыр жок, өз алдынча эч нерсе кыла албайт. Сөзсүз түрдө өзүбүз тамак жедиребиз, өзүбүз кийиндиребиз, өзүбүз жуундурабыз. Анан ушул өткөндө май айында ушу Турциядан врачтар келип, ошол врачтарга көрүнгөнүбүзгө бизде чоң үмүт берип кетишти. Ушу бизди көргөндө эле Турцияга бара аласыңарбы? Эгер барсаңар, кайра толук обследование кылып, толук дарыланганга болот балаңарга. Мындай көз карашы 70% мындай жакшы үмүт бар экен деди да. Андан бери кайра ошо анализдерин, анын жиберип, өздөрү да алып кеткен МРТ-сын. Андан бери кабарлашып атты, анан ушул 1 ай болуп калды. Бизге жыйынтык келди, келгиле мынча сом кетет деп. Суммасы ошо биз башында $12,000 деп орточо эсеп менен эле акча чогула берсин деген ниетте ошо жарыя кылып ийгенбиз $12,000. Андан кийин баягы толуктоо анализдерин да жыйынтыгы менен толуктоо болгондо дагы $10,000, ошо баш аягы $22,000 акча каражаты керектелүүдө. Ошо кайрымдуу кыргыз элинден жардам суроого туура келүүдө. Анткени ушу балам жок дегенде кыймылдап, өзү тамактанып, басып калса деген чоң үмүтүбүз бар. Кыргыз элим ушу кайрымдуу болуп, көп түкүрсө көз болот дейт. Ошо баарыңыздардан жардам сурайбыз. Ошо азыркы учурда ушу балама 1 сом болсо дагы тыйын кылып алалы деп ушу Гөлжейекте ушу пирожки, самсы жасап сатып, ушу акча кылып, акча 1 сомдон бери санап акча чогултудабыз. Сентябрь, августтун аягы, сентябрдын башы менен кетишибиз керек болуп атат, убакыт аз болуп атат. Ошол себептен ушу кыргыз элимден кайрымдуулук жардам сурайбыз. Ошо биздин барып дарыланып келүүбүзгө себепкер болуп берүүңүздөрдү суранабыз.